Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Айжамал Амангелди жана түстүү тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызды кыргыз көркөм өнөрчүлүгүнө арнайбыз. Бизди аягына чейин көрүңүздөр. Бүгүн кыргыз сүрөтчүлөрү, айкелчилери, режиссерлору жана алардын чыгармалары жөнүндө сүйлөшөбүз. Азыр Бишкекте ЦУМ 2-де ярмарка жана сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. Ал жерде кийиз, сүрөт, кол өнөрчүлүктүн чыгармалары коюлган. Сиздер да ошол жерге барып, жакындарыңыздарга белек сатып алсаңыздар болот. Биз дагы ошол жерге барып келдик. Ярмарка тууралуу кененирээк кийинки видеодо айтып беребиз. This the #1 champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they Чыгыш обону аттуу көргөзмөсү өтүп жатат. Бул жерде Шаршекеев, Мирзираимов, Матаев жана ошондой эле Ормонбеков аттуу сүрөтчүлөрдүн иштери коюлган. Биз дагы искусство чыгармаларын көргөнгө келдик. Чолпон Ата шаарынан келдим. Кол өнөрчүмүн, жүн боюнча иштейм. Азыр эми мезгилдин талабына жараша жүн мындай унутулуп калып бараткандай да, ошону жандандыруу негизинде мен азыр ала кийизди алып чыктым да. Бул ала кийиз мындайча айтканда менин брендим десем болот да, буга официально мондай немем бар, логотипим бар. БДКдан окуу курсун өткөм да. Анан ала кийизди алган себебим азыр деген ала кийизди эч ким деле колдонбой, мына унутулуп баратат да. Шырдакты еще как-то мындай жасап атышат. Ала кийиздин жумушу кичине эмерээк да, оорураак деп ойлошот. А на самом деле ал шырдаккарадан ала кийизге жеңил эле да. Анан ала кийиздин бир өзгөчөлүгү бул деген жүн да таза продукт. А мурунку деген кишилердин буттары көп ооруган эмес, ден соолукка пайдалуулугу жүндүнчү биринчи очередте. Бул майда нервтерге массаж кылып, мындай өзүнүн бир немеси бар, свойствосы. Азыр ала кийизди көп колдонбой калды, мындай чоң ала кийиздерди. Анан ошон үчүн мен мындай кичинекей ала кийиздерди ойлоп таптым. Ойлоп тапкан жокмун, мындай баягы мезгил талабына жараша кылдым десем болот го. Мындай какой-то бир мындай кыргыздын үйүндө кичинекей бир мындай улуттун бир изюминкасы болсо деген ниетте кылдым да. Мына морекинтип рамкалар деп ар кандай придумать этерсе болот да. Мен бүгүнкүгө мондай кылып жыгач менен придумать этип койдум да. Сүрөтчүлөрдүн иштеринен тышкары бул жерде ювелирдик мастерлердин буюмдары, улуттук кийимдер жана ошондой эле жаңы жылдык белектер бар. Ошондой эле бул жерде ар кандай мастер-класстар өтөт. Сиздер дагы бул жака келип, искусство чыгармасын жаратсаңыздар болот. Кыргызстанда көркөм өнөрчүлүк өнүгүп келе жатат. Ал эми жакында Бишкекте Эмиль Атагелдиевдин Көл аттуу көркөм тасмасынын премьерасы өттү. Бул тасма Golden Globe, кыргызча Алтын глобусу тизмесинде топ 100гө кирди. Ал эми биз анын премьерасында барып келдик. Кийинки видеого көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Жылдан жылга кыргызстандык искусствосу өнүгүп, дүйнөлүк таанууга жетип жатат. Ал эми кыргызстандык Көл аттуу тасмасы дүйнөлүк Golden Globe премиясына сунушталган. На самом деле
очень нелегко дался. Биздин операторлык группабыз Москвадан, звукооператорыбыз Таджикистандан болгондуктан тасманы жаратуу процесси оңой болгон жок. Башкы каарманыбыз өспүрүм болгондуктан бат чоңоюп кетет деп корктук. Съемочный период, который там почти 25 дней был, он пришелся на 2017 год, и у нас был звукооператором парень с Таджикистана, Рустам. Чоңатаң жомокторун аябай угуп турсуң, Да, көбүрөөк. У нас девочка росла, и то есть ее надо было срочно снимать, она же меняется, она в таком возрасте переходном. Тасманы тартуу үчүн акча каражаттарын табып, кыз өсүп кете электе, аны жаратууга шашып жетиштик. Очень сильно бегали, искали деньги и нашли их, и успели все-таки ее снять, чтобы она не сильно отличалась. Да, көбүрөөк. Мой дебют в кино, и это очень интересная была роль, так как я... Бул тажрыйба мен үчүн кызыктуу болду. Мен Жылдыз аттуу учукпаган кыздын ролун ойнодум. Ал чоң атасы айтып берген уламышка абдан ишенет. Уламышта каза болгон адамдардын баары балыкка айланышат. Мен Жылдыз менен анын кайраттуулугу үчүн суктанам. Все души становятся рыбами. Я очень ей восхищаюсь, потому что она храбрая и ничего не боится. Не деген жашоо. Шутуп жашай беребизби? Судя по реакции зала, Залдын реакциясына таянып, тасмабыз жакшы кабыл деп ойлойм. Бул коммерциялык тасма эмес. Кабыл алуу үчүн бир аз оор тасма. Кичинекей балдар дагы аягына чейин көрүшкөндү кубандат. самый конец начали там ходить куда-то. Ну, вопрос счастья это такой сложный. Это же просто состояние человека, это его ощущение. Бакыт бул адамдын сезими жана жан дүйнөсүнүн абалы. Мүмкүн биздин башкы каарманыбыз көлгө чөгүп, идеясын ишке ашырды. Кызын жана аялын каза болгон адамды бактылуу деп айтуу кыйын, бирок ал өзүнүн тынчтануусун тапты окшойт. Реализовал, может быть, он и счастлив был. Вот, хотя, конечно, сложно назвать человека, который потерял дочь, потом супругу, жену, назвать счастливым. Но он, видимо, какое-то свое успокоение нашел. Арбактардын баары балыкка айланып кетеби? Сценарий выбрал нас, потому что появилась одна идея. Сценарийди биз тандаган жокпуз. Сценарий бизди тандады окшойт. Биринчи балыктардын жаны жөнүндө идея пайда болду. Андан кийин кыргыз элинде тажия оңой өтпөйт деген идея келди. Бул идеялар бири-бирине байланышып, сценарий өзү түзүлдү. Сам собой. Мы не предпринимали каких-то специально особенных усилий для того, чтобы сделать это. Не деген жашоо. Шутуп жашай беребизби? Ал эми кийинки видеодо кыргыз айкелчилери 2019-жылы Сауд Аравияда өткөн Camel Fest фестивалында өздөрүнүн иштерин коюшкан. Фестивалга 98 өлкөнүн өкүлдөрү катышкан. Кыргызстандыктарга 15 гектар бөлүнүп, ошол жерде этно-базар жана этно-шаардан тышкары биздин айкелчилерибиздин иштери коюлушкан. Бул тууралуу кийинки видеодо. Наша группа художников, здесь скульпторов, называется «Айкичелер». Мы сделали здесь такую концепцию, где мы показали небольшие такие моменты кыргызской культуры. Здесь у нас, если вы видите, скульптуры, там колпак, есть инструменты, коммус, есть вот небольшие композиции, которые показывают нашу именно кыргызскую культуру, которую мы хотели показать здесь в Саудовской Аравии. Есть караван, где
арабский караван, одногорбые верблюды, наши караваны, двухгорбые. И как бы вот это соотношение двух кочевых великих народов, кочевых цивилизаций как бы пересекается. Для арабов это была новинка, и очень многие, которые приходили сюда, и руководители вот этого Camel Club фестиваля, они приходили, и для них это было неожиданностью, и они восхищались этими работами. Ребята, которые здесь более 30 дней мы поработали, они выложились полностью, талантливые ребята, и мы показали свою культуру, свой талант и умение здесь, в Саудовской Аравии, на фестивале «Вселенная кочевников», соответственно, который проводим с фестивалем Camel Club. Земля кыргызская рождает таких талантливых людей и показывает культуру, и объединяя весь мир, весь кочевой цивилизованный мир. Я думаю, что для Кыргызстана это очень такой большой, перспективный проект. Мен ойлойм, биздин Кыргызстандын скульпторлору ушу жасаган эмгектерибиз Кыргызды маанайын көтөрүп, бул жакка келген элдердин маанайын көтөрүп, бардык чыгармалар менен таанышат, чын жүрөктөн кабыл алышат го деп ойлойм, маанайын көтөрүшөт, биздин тарыхты таанып билет, кандай, мисалы ээр эмне экенин, комуз эмне экенин, калпак эмне экенин, духту көтөрө турган чыгармалар жаралды деп ойлойм. баягы биздин кыргыздын үрп адаттарын баарын көргөзүп, маданиятыбызды көргөзүп бул жака ошо баягы группабызда жалаң көркөм сүрөт академиясынын мыкты бүтүрүүчүлөрү, Кыргызстанга далай иштер эмгектерин көргөзүп келаткан мыкты скульпторлордон келдик. Биз ушу жасаган ишибизге сыймыктанабыз, биз ойлойбуз ушул ой максатыбызга жеттик го деп ойлоп атабыз. Ушул Кыргызстанды таанытып, дүйнө жүзүнө таанытып атабыз деп иш менен бизге дагы кичине болсо да чоң салымыбыз коштук го деп ойлоп атабыз. Улуу кыргыз эли, Манастын урпактары, маданияттын мыкты кызматкерлери, скульпторлор, архитекторлор тилеген тилек максатыбызга Сауд Аравиясындагы өтүп аткан фестивалга салган кошумубуз ийгиликтүү болсун, максатына жетсин, элибиз тынччылыкта болсун, өркөн өссүн Кыргызстан бүткүл дүйнөгө таанымал болуп, Сауд Аравиясындагы катышуучу фестивалдарга таанымал өлкөлөрдөн болсун, дүйнө таанысын кыргыз элин. О, мисма, Кудай жакшылык берсин. Ала кийиз деген эмне? Кандай жасалат? Биздин тарыхыбызда кандай ролду ойнойт деген суроолорго кийинки видеодо жооп беребиз. Ала кийиз бул кыргыздардын көркөм өнөрүнүн бир түрү. Ал биздин тарыхыбызды баяндаган, биздин апаларыбыздан урпактан урпакка өткөрүлүп берилген уникалдуу өнөр. Кыргызстан аскасы асман тиреген, аппак карлуу бийик тоолордун мекени. Ушундай ажайып кол жерди мекендеген кыргыз эли мал жандуу келип, дал ушул бийик тоолордун кучагында көчүп конуп, кышкысын кыштоо, жайкысын жайлоолордо өмүр кечирип келген. Арчалуу төрлөрү, карагай кайыңдуу кокту колоттору, таштан ташка урунуп, шаркырап агып жаткан өзөн суулары бир көргөн адамдын карегинен кетпейт. Төрттүлүк малдын ичинен биздин эл кой эчки сыяктуу майда жандыкты өзгөчө баалап багышат. Анткени жергиликтүү койдун жүнүнөн муундан муунга, энеден кызга өтүп,
мураска айланган көөнө буюмдарынын бири ала кийизи менен шырдагы жасалат. Кыргыз элинин ала кийизи менен шырдагы табигаттын ажайып кооздугу менен үндөшүп турган, өзгөчө касиетке ээ болгон үй буюму. Кыргызстанда шырдактын мекени деп ат башы Нарын өрөөнү аталып келет. Биздин чыгармачыл топ ала кийиз жана шырдактын жасалыш ыкмасын тартып алуу үчүн Нарын облусунун Достук айылына келдик. Мында белгилүү шырдакчы, Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңешинин төрайымы Жамбык Карыбекова жашайт. Карагылачы, өрдөгөн маалы аркы ичиндеки быйылкы жүн чыга баштап, ошол 1 сантиметрге өңгөндө, мына бул моорекинде уяң, жарым уяң жүн мына 1 карыш болуп тур. Жазааңа даярдаш үчүн жаман жүндөрүн алабыз. Муну сабаганга даярдап, күнгө жайганда бул нымдуулугу кургап, анан сабаганга оңой болот дагы, анан жүн көп чыгат. Биз болсо кийизге шырдакка жүн сабап баштадык. Бир сыйра сабап алып туруп, анан минтип кыркат. Ала кийиз үчүн да, шырдаг үчүн да кара койдун жүнү негиз же ич болуп берет. Азыр биздин чеберлер ала кийиз жасоонун аракетин көрүп жатышат. Деги эле кийиз жасоо көпчүлүктүн көмөгү менен бүтө турган иш. Мындай учурда кимдин үйүндө кийиз жасалса, коңшу олоңдор чоң кичине дебей баары келишип жардам беришет. Ала кийиз кооз жана көркөм болуусу үчүн ак койдун жүнү ар түрлүү боекторго боелот. Андан кийин үлпүлдөтүп тытылат жана үшмөктөлөт. Ала кийиздин оюлары чебердин ой кыялынан жаралып, кийиз бетине түшкөн соң алардын ортосун толтурууга жаш кыздар колгабыш кыла алышат. Дал ушундай иш үстүндө энеден кызга, эжеден сиңдиге салттуу билим өтүп жатканы көрүнүп турат. Чийге салынган жүнгө эми ысык суу куюлат. Бул өтө жооптуу учур болуп саналат. Анткени ушул көз иримемден баштап биздин жүнүбүз ала кийизге айланат. Кийиз жакшы кириш үчүн болжол менен 1-2 саат тепкиленет. Бул ишке да кошуна балдар кыздар жардамга келишет. Берметин,
Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге искусство чыгармасы көңүлдүү ырды коюп беребиз. Болсо чоңой, жашкарым бас болсо чоңой, жараткан үчүн болсо деги жай жайына койсочу. Бас болсо чоңой, кызыл өңдөн нур кетти. Деги кыз копарбасо болсочу. Деги кыз копарбасо болсочу. Жигит өлбөс болсо чоңой, жигит менен кыз өлсө деги жерге көмбөсө болсочу. Деги жерге көмбөсө жашка барар болсо чоңой, кайран жаштыкка менен деги жаза балары болсочу. Деги жаза
Ушундай биздин түстүү тасма берүүбүз аягына келди. Көркөм өнөрчүлүк бизге жөн гана эстетикалык рахат тартуулабастан бизди ой жүгүртүү жана анализ кылууга үйрөтөт. Тарыхыбызды чыгармалары аркылуу айтып берет. Баарыңыздарга дүйнөдө болгон жакшылыктарды каалайбыз. Сиздер менен мен Айжамал Амангелди болдум. Саламатта калыңыздар.